Арбаңыздар, ассалому алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен силерге мындай бир хикаяны айтып берейин деп атам. Эми бул хикаяларды билбейм, мындай бир адам ойлоп таппайт да. Муну автору мен эмес. Бул ушул качанкы бир доорлордо, качанкы бир замандарда ооздон оозго, адамдан адамга ушундай болуп айтылып келген бир накыл кептер. Ошону мен айтып берейин деп атам силерге. Бир окуучуларга дарс окуп, сабак окуп аткан мугалим качанкы бир замандарда. Демейде сабак акырлап калганда окуучулардын чыдамы кетип, сабыры түгөнүп эртерээк бүтсө экен сабак бүтүп эшикке чыкса экен деп жаш балдар, өспүрүм балдар ушундай болуп калат эмеспизби? Эми бул нерсе ар бирибизде болгон. Мектепте окуп жүргөндө сабак мына бүтөйүн деп атканда мугалимди укпай дептерлерди сумкеге салыштырып, ручкалерди салып дегендей чыдамыбыз түгөнүп калат го. Баарыбызда болгон мындай нерсе. Ошо кайсы бир доордун жылдарында, мезгилдеринде болуп атат эми бул окуя. Ошентип жанагы окуучулар сабактын бүтөрүн чыдамсыздык менен күтүп биреп атышат. Алардын ичинен Али деген бир окуучу, өспүрүм, сабактын бүтүшүнө ашыкпайт. Агайым менен жалгыз калсам деп ушундай ниетти бир ичинен көздөп отурган. Коңгуроо дагы болду. Окуучулар баары тапырап-тупурап сыртка карай жөнөдү. Бирок Али ордунан эч козголгон жок. Ал шашылган жок. Бирок Али өзүнүн баягы бизче айтканда сумкесине буюм тайымдарын, дептерлерин салыштырып, көзүнүн кыйыгы менен мугалимин карап, ошол бөлмөдөн шашылып эшикке карай журунуп чыгып кетип аткан, чогуу дарста окуган жора жолдошторун карап чыгып кетип аттı экен деген таризде карап коет. Мугалим дагы Алинин ошондой болуп аткан акыбалын астыртан сезип турду. Анан мугалим сурады Алиден: "Али, эмне болду? Баары жайындабы? Сабак бүттү, үйгө кетпейсиңби?" деп сурады. Али болсо өзүнүн жора жолдошторунун эң акыркысы болуп чыгып бараткан бир баланы көз сыдырып акырына чейин бөлмөдөн чыгып кеткенин карап туруп, анан дыкаттык менен мугалимине айтты: "Эгер сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сизге бир ыңгайлуу болсо, сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Агай, мугалим, менин бир сөзүм бар эле сизде" деп айтты. Мугалим аны угуп туруп: "Эң жакшы болот. Макул, сүйлөшөлү. Али, эмне жөнүндө сүйлөшөбүз?" деп кайра суроо узатты. Али мындай кылып жооп берип атат: "Мына менин жанымда Ахмат деген окуучуну билесиз, мугалим. Ошол Ахматтын акыбалы менин баамдоомдо бир жакшы эмес. Өзүн жакшы сезбей жүрөт. Мен ушу көптөн бери байкап жүрөм. Ахмат окуучулар түшкө маал үйүнөн алып келген тамак-самагын, нан-панын жегенге киришкенде, ал эмнегедир биз менен кошулуп мындай тамактанбайт. Эчтеке жебейт. Наны да жокпу. Өзүнчө эле бир күймөнүп, бир ыңгайсызданып, кызыктай болуп калат. Мен Ахматты байкап жүрөм" дейт. "Баардыгыбыз тамактанабыз, ал болсо эчтеке жебей отура берет. Тамактанып аткан бизге кошулбайт, аны муну деп бирдемени карап, бирдемени жасамыш этип, бирдемени кармалап, ошол кырдаалдан чыгып кетет" дейт. Мугалими сурады: "Жакшы, эмне кыл дейсиң?" дегенде, Али айтып атат: "Мен ага жардам берейин деп атам. Бирок менин жардам бергенимди ал биле турган болсо, уга турган болсо, ал өтө ыңгайсыз болуп калат, капа болуп калат. Бул маселени чечүүнүн жолу ар күнү ошол бир нанга ылайык акчаны үнөмдөп арттырсаң, анан мугалими ошону сизге берип турса, мени берди деп айтпастан, ошол акчаларды теги досума берсеңиз жакшы болот" деп. Ушул сөздөрдү айтып, Али чөнтөгүнөн майда жүйдө бир тыйын тыпырларды дай кылып алып чыгат. Мугалиминин баягы үстөлүнүн үстүнө тыйын тыпырын, майда жүйдө тыйын тыпырын коет. Мугалими бирок ал тыйын тыпырларына тийбейт. Анан өзүнчө бир саамга олтуруп, мугалим ушул Алиден уккан нерсесин, уккан сөздөрүн өзүнчө таразалап ойго алчайт. Бирок ушул жерде айтып койчу бир нерсе, Алинин үй бүлөсү деле мындай түзүктегидей шартта жашашчу эмес. Өтө бир оор шартта жашашчу. Аны мугалим билчү. Анан ошол Алинин жанагантип өзүнүн досуна боор толгоп атканына мугалим бир мындай бир бизде сөз бар го, чындап тан берди. Ушул баланын жүрөгүндө ушундай боор толгоо, мээрим бар экен деп өзүнчө мындай тан берди. Анткени Али мындай бир бай, бардар үй бүлөнүн, бардар ата эненин мындай баласы эмес эле. Ошого карабастан өзүнүн досуна боор уруп жардам бергиси келип аткан. Ал дагы эң негизгиси эмес. Ошол берип аткан жардамынын жашыруун бойдон калышын, сыр бойдон калышын агайын айтып атат. Алини угуп туруп, мугалими Алиге кайра айтты: "Сен, Али, эч шашылба. Мен билгенден сенин үй бүлөң дагы бир кыйын эле шартта, оор эле шартта жашайт" сөздүн ачыгы. "Мен туура эле айтып атамбы, Али?" деп сурады мугалим. "Ооба устаз, сиз туура айтып атасыз" деди Али. "Атам мындай туруктуу бир иши жок. Жумуш чыгып калган жерлерге барып, ар кайсы жумушту иштеп, мандикерлик кылат. Бирок көп учурда жумуш таппайт" деп болгонун болгондой айтат Али. "Атамын ошол акыбалын көрүп, мен да мындай жөн карап тура алганым жок. Мен дагы бул сабактан тышкары атама жардам иретинде, жардам болсун деп иштейм, жумуш кыламын" деп
ымандай сырын айтат Али. Аны угуп аткан мугалим: Али, кайсы жерде иштейсиң, кайсы жакта жумуш кыласың деп сурайт. Эми кандай десем, мындай нан жаба турган набайканада, ошол набайканада иштейм десем да болот. Анткени ошол набайканадан, дандырдан чыккан нандарды аламын дагы ар жака базарга алып барып сатам. Ушул менин негизги жумушум деп айтат. Аны уккан мугалим: кандай сатасың десе, кантип сатмак элем, мен жүгүрүп сатам, ар жерлерди кыдырып сатамын агай деп түшүндүрөт. Ошону угуп туруп мугалим дагы ойлонду. Баланын ушундой кырдаалда туруп жанагы досуна боор толгоп жардам бергиси келген ушундай бир жакшылыкты кандай деп атарын, жакшылыктын бул түрүн эмне деп атарын билбей өзүнчө бир аябай ойго батты. Анткени өзүңүздөр ойлосоңуздар, бул Али өзү мындай жашоо тиричилиги, атасы жумуш таба албай, жумуш болсо болуп, болбосо болбой мамлекеттик кылып атса, баласынын акыбалы бул болсо, окуучуда болуп, окуудан сырткары жанагынтип нандарды ар жерге сатып, ошондой кырдаалда дагы бир өзүнүн дагы акыбалы оор балага боор толгоп жардам бергиси келип аткан ушундай бир жакшылыкты эмне деп атарын, бул жакшылыктын кандай формасы, кандай түрү экенин мындай бир аныктама бере албай өзүнчө ой калчак ичинен бир түшөлүп турду. Анан мугалим ошол Алинин оор акыбалда туруп дагы бирөөгө жардам бергиси келип аткан ушундай өзүнүн аракетин, ошондой демин кайра артка кайтарып, кой, мындай кылбай эле кое тур Али деш үчүн бир орундуу жүйө, орундуу бир шылтоо издей баштады. Анткени Алинин ошондой баягы өзүнчө делөөрүп алган, өзүнчө ушундай жардам берем деп алган ушундай бир аруу, таза демин сындырып албаш керек. Ага өтө бир назик, жумшак тил менен түшүндүрүү керек эле. Анан мугалим Али менен дагы бир сүйлөшүп көрөйүнчү, дагы бир аз мындай бир асиреттешип көрөйүн. Анан ошол аралыкта аны пикирин, кылам деп аткан ишин кайра артка кайтарууга бир жол, өзүнчө ыңгай табармын деп ойлоду. Бир маалда сөздүн ыңгайын келтирип туруп Алиге: Али, сен чоңойгондо ким болгуң келет эле деп ушундай суроо берди. Мына ушундай суроо бергенде Али жооп берди: өтө бир бай, бир бардар, мындай ишкер, бизнесмен болмокмун деп жооп берди. Эмне үчүн андай болгуң келет деген суроону кайтарды мугалим. Анда Али: адамдарга жардам берүү үчүн ушундай көбүрөөк акчам болсо, көбүрөөк тыйыным болсо, мындай колумда акчам болсо, ушул адамдарга көбүрөөк жардам берсем деген ниетим бар деген пикирин айтты. Анда мугалим Алини угуп туруп мынтип айтты: Али, эми мени кара, мени жакшылап тыңда. Сен жардам берейин деп аткан досуңдун да жашоо шарты албетте жакшы эмес, оор. А бирок мына сенин үй бүлөңдүн жашоо шарты деле андан мындай ашып кетпейт. Жакшы эмес, оор. Эми менин баамымда Али Садагасуулу, сен жанагы чечимди кабыл алуудан мындай шашпай турсаң, качан гана жана өзүң кыялданганыңдай, өзүң ниет кылгандай жанагынтип бай, ишкер, бизнесмен болуп кеткениңде, мына ошондо жана өзүң көздөгөндөй адамдарга жардам кыласың, акча жагынанбы, материалдык жактанбы жардам кыласың Али. Келечекте ушундай кылсаң кандай болот? Ушундай кылып чечсек кандай болот Али? Болобу ушундай деген суроо берет. Али болсо: жок, андай болбойт мугалимим. Мен жардам берсем мына азыр жардам беришим керек. Так ушул азыркы кезде, азыркы мүнөттөрдө мен жардам беришим керек мугалимим деди. Мугалими таң калып: эмне үчүн болбойт деп сурады. Али жооп берет: 3 себеби бар деп. Биринчиден, жанагы топтоп аткан ошол тыйын тыпырым, майда чүйдө ошол акчам мага тиешелүү эмес. Жакшылык кылганым үчүн жараткан Кудай, Аллах мени адамдарга мындай сүйкүмдүү кылып көрсөтүп атат. Аллахтын берген сүйкүмдүүлүгүнөн улам Аллах мен жанагынтип көчөлөрдү, дүкөндөрдү кыдырып нан сатып жүргөндө, ой, ушул сүйкүмдүү баладан көбүрөөк нан сатып алалы деп ашыгып адамдар менден нан сатып алып атышат. Башкалар деле мага окшоп нан сатып жүргөндөр бар. Бирок эмнегедир мен аларга караганда көбүрөөк нан сатам. Эми мунун бир эле себеби бар. Аллах менин бирөөгө жакшылык кылып атканым үчүн мени адамдарга коңго сүйкүмдүү кылып көрсөтүп коюп атат. Экинчи бир себеп, дарак баягы көчөт кезинде, чырпык кезинде эгилет деп атам көп айтат. Жакшылык кылууну, адамга жакшылык кылууну мына жаштайымдан, өспүрүм кезден үйрөнбөсөм, кийин чоң киши болгондо ошондой жакшылыктарды кылбасым күмөнүрөөк. Ишенич жок. Чырпык кезимде, көчөт кезимде, өспүрүм кезимде ушундай жакшылык кылууну да үйрөнүп, ошол нерсеге көнүп албасам, кийин чырпык эмес, сөөгүм жооноруп, сөөгүм ката баштаганда андай кыла албай калышым мүмкүн.
Үчүнчүсү, чоң киши болгондо, чоңойгондо төбө бир бардар, колунда бар, акчасы бар, ишкер, мындайча айтканда бизнесмен болом буюрса. Ошондой чоң бизнесмен болоюн деген менин адыр ниетим бар. Бирок өзүнүн маалында кезинде жакшы бир иштерди кыла албагандар, сооптуу иштерди кыла албагандар кийин баары бир чоң, үлкөн бизнесмен, ишкер боло албайт деп айтат Али. Мугалим болсо ошол кичинекей бала сүйлөп бүткүчөктү, бир өспүрүм, балакай эмес, бир чоң, бир кыйланы көргөн, көптү көргөн бир аксакал карыя сүйлөп аткандай таризде аны унчукпай туруп, балакай өспүрүм канча убакыт сүйлөсө унчукпастан кунт коюп угуп турат. Анан бирок Али акыркы айткан сөзүңдү бир аз түшүнбөй калдым. Ошону бир кененирээк айтып бересиң, кененирээк түшүндүрөсүңбү деп өтүндү. Албетте түшүндүрө алам, түшүндүрүп берейин деди балакай. Азыр мына эми жана өзүм кыялдангандай өтө бай, бардар, колунда бар акчасы көп бай эмесмин. Ошол бай эместигимдин себебинен колумдан келишинче, алымдан жетишинче күнүгө ушу бир нанга жетерлик акчаны топтоп атам. Бул колумдан келген. Канчалык аракет кылсам дагы мындан ашыкча берешендик, мындан ашыкча акча мен мындай бере албайм. Анткени берейин десем, андан ашыкча тыйыным жок, мүмкүнчүлүгүм жок. Менин атам айтып калчу эле, Аллах ушул инсандын, адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү, кудурети, алы жетишинче бирөөлөргө жардам кылса, өзүндө эмне болсо ошол деңгээлде, ошол алкакта жардам кыла билсе, аны сөзсүз бейишке киргизет деп айтканын көбү бар элем дейт. Демек, мына мен жанагы досума колумда бар болгон кудуретим жеткенди көрүп туруп, ошону жардам катары берейин дегеним, бул менимче туура. Бир нанга жетерлик акчам, менин жардамым бар экендигин мен сезип атам. Демек, ошол жардамды мен берүүм керек, берүүгө тийишмин. Эгер дейт Али балакай, жана өзүм кыялдангандай, өзүм көксөгөндөй мындай бай болбой, бардар, бизнесмен болбой өлүп кете берчү болсом, менин ушул кудуретим, алым, күчүм жетишинче колдогу бар нерсени жардам берген, жардам колун сунган ушул менин аракетим үчүн, ушул кылган ишим үчүн мен бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүгүм болот деген сөздү айтат. Эми мындан пайдалуу, мындан сооптуу, мындан насааты терең бир окуя болушу мүмкүнбү? Мына ушул уккан, сезген нерселердин баарын өзүнчө ичинен өткөрүп, мугалим ичинен миң толгонуп, миң ойлонуп, миң таразалап, ушул кичинекей өспүрүмдүн, Али деген балакайдын ушул насаат кылган окуясын өтө бир анализдеп, көзү жашка толуп, көзүндө мончок жаш куйулат. Анан мугалим жанагы баланын дымагын, баланын жанага жардам берейин деген аракетин артка кайтармакчы болгон мугалим, баланын сөзүн уккандан кийин мунун өзөгүн, мындайча айтканда, кичине болсо дагы, бирок мааниси терең философиянын маанисин түшүнүп, колунда бар кезде барды бардай жардам берүү деген ушул насаатты түшүнүп туруп, астындагы окуучусу үстөлдүн үстүнө койгон тыйын тыпырдын бирин койбой, шыпырып акырын алып туруп, ошондон баштап Алинин берген тыйындарын чогултууга топтоого ниет кылат. Билинбеген менен ушундай майда окуялар, мейли кээде чоң карыялардын, кээде жаш жигит кыздардын, кээде ушундай кичинекей балдардын, өспүрүмдөрдүн тарбиялык насааты өтө бир кишини ойго салып ойлондуруп коет экен. Эми мунун маанисин, мунун терең бир мазмунун, мунун түбүндө эмне жатканын өзүңүздөр дагы жакшы түшүндүңүздөр деген ниеттемин. Саламатта калыңыздар. Барыңарда тынчылык болсун.